Саламатсызбы, Рыскелди Чындыбекович. Сизге алгачкы суроом ушул азыркы тапта Жогорку Кеңеште жер казынасы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев демилгелеп жатат. Анда ошол гендерден казылган продукциянын эң азы 30% мамлекеттин эсебинде калышы керек деген пикирин билдирсе, Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Султанбай Айжигитов ушул кеминде казылган продукциянын 70% калыш керек экендигин айтты. Сиз бул боюнча кандай пикирдесиз? Эгер мен Султанбай Айжигитовдун ордунда болсом, мен деле ошондой позицияда болмокмун. Аныкын туура деп эсептейм. Эми бул мыйзамдын артында хобби да бар, лобби да бар да. Анткени ал мыйзамдын мамлекетке кереги деле жок. Мамлекеттик улуттук кызыкчылыкка карама-каршы келип калат. Эми ушу кантип эле инвестор ушул 70% пайда көрөм, анан 30%ын гана мамлекет көрсүн деген. Башында биздики билесиздер, Кумтөр менен келишим түзүлгөндө 67-33 болгон болчу. Ошондо дагы депутаттар сын калышкан. Ал эми азыр тескеринче келип атканы бул. Албетте сын калына турган нерсе да. Деги эле бул мыйзам Марлен эле мага таарынабы, таарынбайбы мамлекетке же болбосо улуттук кызыкчылыкка карама-каршы келет. Туура айтат Султанбай Айжигитов. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, бул мыйзам популизм. Анткени мыйзам кабыл алынган күндө да артык иштебейт да. Биз бүгүнкү күндө Тоо-Кен тармагында болгон алтын кабы, күмүш көбү, жез кеби, баалуу металлдардын баардыгына лицензия берип койгонбуз да. Алардын баардыгы заводдорду куруп, иштеп, казып алып баштады. Анан эгер азыр биз булардын пойласына киребиз, биз булардын дойласына киребиз десек, алар макул болобу? Бул жөн эле мүмкүн, балким бирөөлөрдүн лоббиси чыгар. Анан бул бирөөлөрдүн хоббиси чыгар. Бул көрүнө эле турбайбы? Деги эле мен карама-каршы немеде болмокмун да. Буга чейин сиздин ушул Кумтөр кени боюнча байма-бай пикирлериңизди билдирип жүргөнүңүздөн кабарыбыз бар. Ал эми ушул жер үй алтын кени боюнча өз позицияңызды билдире элек экенсиз. Жер үй алтын кени тууралуу кандай ойдосуз? Ал дагы Кумтөрдүн тагдырын кайталап калбайбы? Эми мындай, жер үй кени албетте Кыргызстандагы Кумтөрдөн кийинки эле чоң Тоо-Кен да. Бул эми мен бир нерсени айтайынчы. Мен мындан 2 жыл мурун ошо көптөр бурчка такай берди, сиз жер үй боюнча өзүңүздүн позицияңызды айтпай келесиз деп, анан мен Америка болгон иш сапарында ошол жер үйдүн убагында каршы болуп 2007 жылы анан кийин алар куугунтукка учурап бир топ камалып чыгып, анан батыштан Башпанияга алып кетип калган адамдардын көбү тетиги Америкада, Филадельфияда экен. Мен ошондо жолукканда алар мени сурашкан, ошо таластык катар деп, анткени ошол жактан көбү таластар. Ошо жер үйгө каршы болуп, анан азыркы убакта ошо саясий Башпания алып жашаткандар. Ошондо мен айткам, жер үйдөгү алтындын кору бул жергиликтүү элдин шору деп. Мен дагы деле ошол немеде турам. Мени эртең эмес бүрсүн нерседе дагы ошондо. Анткени жер үй бул Кумтөргө караганда, Кумтөрдөн оңой казылат, жеңил казылат. Кумтөрдө мөңгүнүн астынан казса, булар дөңдүн үстүнө казат. Анан Кумтөрдө тетиги ашуулардан барып ашып барып казса, бул жолдун эле жээгинде. Бул жеңил оңой казылат. Анан мени таң калтырганы, азыр Россиялык жана Алтын альянс Восток геолодобычанын филиалы казып атпайбы? Анан алар өзүнүн балансында 90 тонна 200 килограмм алтындын коюп атат да. А мендеги маалымат боюнча 100 тоннадан ашык алтындын запасы бар. Анда үчүн 15 тонна алтынды азаттан эле жашырышып атат. Бул биринчи жагдай. Экинчи, мен жер үй боюнча азыр өзүмдө болгон документтердин баардыгын алып, иликтеп, изилдеп баштадым да, булар төлөгөн жокпу, жер үйдө да жемкордук барбы жокпу, жана сен айтып аткан суроо Кумтөрдүн тагдырын жер үй кайталабай депчи. Анткени жер үй кенин Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү менен орус жана альянс алтын компаниясынын ортосунда лицензионный соглашение болгондо, булар кечиктирилип кала турган болсо, графиктер артка кала турган болсо, кечириктирген ар бир айга $100,000 төлөш керек болчу. Мен билгенден 2017 жылдын декабрынан 2018 жылдын май айына 6 ай силер кечиктирдиңер деп туруп $600,000 сотко бир утуп алган болчу. Бирок булар кыңкытпай төлөш керек болчу. Булар ортодон 3 жылды өткөрүп жиберди. Завод ачылып иштейт, алтынды берет дегенден баштап ортодо эмал жанагы пандемия кошпош керек. Алар $3 миллион төлөш керек болчу да. Ошол төлөндү, төлөнгөн жок. Бизде эгер төлөнгөн болсо кайыкка кетти, бизде акча экеле жак кетет. Бюджетке кетет, анан бюджетке кетет. Бүттүгүн жеп кеткен жокпу деген нерсе да. Анан
Экинчиден жер үй мындай чоң нерсени кабыл алганда булар азыр айтканда айтып атпайбы, биз 26 жылдык план менен иштешип атат да. Эгер жылына 4-5 тонна алтын казап турган болсо, эсептесеңер, анда буларда 125-130 тоннадан ашык алтын казабыз деп аткан. Анда эмнеге 90 тонна деп баласы коюп алды. Анан кийин булар айтышкан да, 1000ге жакын кишини жумушка тартабыз, жылына 300 миллион сом жанагы сатыш пакет бакубаттын анча акча төлөнгөн жок да. Булар азыркы мурдага берген талаптарын аткарды аткарган жокпу? Канчалык деңгээлде аткарды, канчалык деңгээлде жергиликтүү элди жумушка тартты, канча жергиликтүү элге соц пакет каралды. Бирок майдаланбаш керек да. Эл майдаланып кеткенде булар пайдаланып кетет да. Деги эле мен кандай болгон күндө дагы жана Марленден айтып аткан мурун алып чыгышыбыз керек болчу да. Поля биздик болгондон доля да биздик болуш керек. Бу жерде биздин эчтекебиз жок. Бизге булар айтып атат тиги 52 миллиард сом тегерегинде инвестиция жумшайбыз, 36 миллиард тегерегинде жумшайбыз, анан соц пакет 52 жалпы салык төлөмдөр 52 миллиардка жетет депчи. Бирок булардыкы кызык, булар 600 миллион доллар инвестиция жумшалат деп Орус президент Путин өзү айтып алды. Бирок ошону карап көрсөң, ошонун жарымысы эле оборудование жаңыртканга, жаңылаганга, запчастка деп койгон да. Ага ким ишенет? Бул деле Кумтөрдүн проекти да. Кумтөрдүктүн долбоор болуп атпайбы? Бул Кумтөрдө да ушундай болчу. Биз өндүрүлгөн алтындан үлүш алмайынча биз утулдук дей бер. Эгерде азыркы Кумтөр боюнча келишим акыркыбы дейсизби, азыркы дейсизби, Сентере Голд менен Кыргызстандын ортосундагы келишимде Кыргызстан утулган болсо, канадалыктар Удан дагы Чудан дагы кутулган болсо, жер үй автоматтык түрдө актуалдуу маселеге айланат дагы, эл менен бийликтин ортосундагы келишпестиктер эң апогейине жете турган жер ушул болот. Анткени эл экинчи жолу сүткө оозун күйгүзгүсү келбейт. Анда булар ачык айтат, ушинтип силер Кумтөр дагы алдык деп туруп Канадага алдангансыңар, азыр дагы ушу орустарга алданабыз. Жок, биз анда кереги жок деп туруп биз жабабыз деген чатта. Анда кийин инвесторлор келбейт. Жер үйдөгү немени келишимди бир сыйра анализдеп кайра карап чыгыш керек да. Бул мен билгенден ал жерде да чоң жемкорлуктар бар. Аябай да жемкорлук бар. Анан мен таң калам ошо жергиликтүү элдерчи эми ошо азыр 2 күн бирден айтып атпайбы, талас жолу, өтмөк жолу башталбайт депчи. Эмне үчүн азыр Кумтөрдүн акчасы менен балыкчы Барска жолу салынат? Эмне үчүн ошо Алтын альянсты желкесинен эле катыра калып жонуна мине турган болсо, талас суу самыр жолунун 1-чи фазасындагы, 4-чү фазасындагы ушуларга жүктөп койсо болот эле да. Жолдун баарын баштан аягына алсат. Анан талас өзү баштан аягына чейин бир 160 километр да. Ошо Кайнардан Казаводко чейин толугу менен асфальттап койгонго эмне жетпесин? Ашып келсе 1 тонна алтын кетет ага. 1 тонна алтын менен талас суу самыр жолун бүтүрүп койсо болот. Жерде 90 тонна алтын кетип атпайбы? Пайдасы тийбегенде бизге эмне кереги бар деген кеп бар да. Бирок кандай болгон күндө дагы жер үй дагы өтө кооптуу келишим. Жер үй боюнча келишимди азыр кайра кароого болобу же кеч болуп калдыбы? Жок, эч кандай келишим. Кумтөр боюнча деле келишим канча жолу каралып атат. Көмүп койгон убакта Конституциялык сот менен бекитип койгондо азыр карап атпайбы? Келишимде кеч болбойт эч жокто. Анткени бизде да эң негизгиси бар, ал улутташтыруу деген да бар да. Анткени Поля биздик болуп атпайбы? Доля тигиледик болгон күндө деле. Алтын биздики да, кор биздики. Анан кийин бул мисалы негиздери бар да. Силер келишимди аткарган эмессиңер, келишимден кечиккенсиңер, баланча айып төккөн эмессиңер. Мына азыр эле жакында чыкпады тетиги. Тоодун башына бардык жеринде мусорлорду төккөндөр бар. Ошол менен токтотуп койсо болот. Аларга мындай боштук мамиле кылбаш керек. Аларга талапты азыртан коюш керек. Анан кийин рекультивация деп коет. Кийин казып кеткенден кийинки булар бир 4,5 миллион доллар тегин акча карап да. Бул өтө аз. Анткени ал жерден 10-15 километрден кийин тиги суу өтүп атпайбы? Бүтүндөй суу ал тиги Орта Азия тиги Олетагачы Жамылга чейин кетет да. Кара бура суу сактагычынан толуп андан ары кетет да. Эң кооптуу жерде турат бул.